Ата бейит мемориалдык комплекси репрессиянын каратагынын бири ушул жерде жатат. 1937 НКВдын кызматкерлери Москванын буйругу менен Кыргызстандын 138 чыгаан уулун атууга кетирген. Дал ушул мен турган жер 1900-жылдары Никольский деген адамдын кирпич заводу болгон. Октябрь революциясынан кийин бул кирпич завод урап, анын ордуна бир гана ушул жерде чуңкур калган. 1937-жылы репрессияга кабылган 138 адам ушул жерде чуңкурга ташталып көмүлгөн. 1991-жылы гана бул сөөктөр табылып, казылып алынып, кайра чыгарылган. Атууга кеткен кыргыздын инсандарынын сөөгү ушул жерге көмүлгөнүн 1991-жылы Бүбүра Кыдыралиева айтып чыккан. Ага бул жашыруун маалыматты өз кезегинде ушул жердеги НКВнын дачасында кароолчу болуп иштеген атасы Апакан Кыдыралиев аманат кылып калтырган экен. Атам болсо ооруп, кыйналганда өлөрүндө аманат кылып айтып кеткен. Менин атым Бүбүра, менден кичүү сиңдимдин аты Сабира. Бүкөн кел бере жаныма, мен адам болбойм. Чоң сыр сага айтайын. Жакшы заман келсе, айта турган сөз эч кимге осуган чыгарба, байка, кырылып калбагыла. Айткын, ошол жерде бейгүнөөсүз көп Кыргыздын каймагы өлүгө шөрдө жатат. Бүбүра Кыдыралиева жүрөк титиреткен окуяны ачыктагандан кийин маркумдардын эгемендиктен кийин табылган сөөктөрү медэкспертизанын жардамы менен аныкталып, убагында кайра жерге кастарланып берилген. Учурда жашы 95 жашка келип калган Бүбүра апа бул сырдын оор жүгүн көп жыл көтөрүп жүргөнүн белгилейт. Сөөгү шалдырап, документтердин нечеси чыгып, бир шымдын поездунун ишилигин ары бүктеп туруп, ак жибек жип менен фамилиясын жазыптыр бечара. Ошол шымдын ошол фамилиясын жазып, чыккан буюмдардын баарын эсепке алып, кагаз чыкса дагы, бир маалда 4 бүктеген кагаз төш чөнтөктөн чыгат, акырын алып, көлөкөгө бактын, көлөкөсүнө барып акырын үйлөп ачып, бөлүп эмесе Айтматовдун атасынын соттун чечиминин копиясы экен. Мына ушул артымда турган жайга табылган репрессия курмандыктарынын сөөктөрү коюлган. Баш аягы 138 адамдын сөөгү ушул жерде жатат. Айтмакчы 138 адам ким экендиги дагы билинбей калган. Ал эми таанылгандардын арасында улуу инсандарыбыз Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов өңдүү интеллигент өкүлдөрү болгон. Ал эми ушул мемориалдык комплексти Ата бейит деп атоо гуманист Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен коюлган. Репрессия жылдары каратак болуп калганы менен аны изилдөө иштерине көп убакыт талап кылынат. Тарыхчылардын айтымына караганда өтө жашыруун ошол мезгилдин архивдик материалдарын табуу кыйынга туруда. Кандуу кыргындын эң күчөгөн чагы 1937-38 жылдарга туура келген. Жалпы союздук республикалардын алкагында камалып, кыйноого кабылып өлгөндөрдүн саны миллионго жакын экени болжолдонуп келатат. Ал эми Бүбүра Кыдыралиеванын эмгеги бааланып, мамлекет тарабынан 1 жыл мурун үй берилген жана бир нече медалдардын ээси. Жана сууга агып бараткан баланы чыгарып алган эрдик да. Өткөн учурду тарых жана мезгил таразага салган сайын Совет дооруна, анын ичинде бүтүндөй улуттардын өнүгүшүнө забын тийгизген репрессияга кайрадан баа бериле баштады. Репрессия курмандыктарынын 80 жылдыгынын алкагында өлкөдө 2 жылдан бери мурда Октябрь революциясынын жеңиш күнү катары майрамдалып келген. 7-8 ноябрь эми тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келүүдө. Сүйнет Агаева, Азат Муратбеков, Пирамида.